Бургур каалабызда атайын балдардын адистештирилген консультациялык бейтапканасы ачылып, иштей баштаганына 3 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта шаар тургундарынан сырткары аймактардан келген балдарды да эч кандай багаттама талап кылбай эле медициналык кароодон өткөрүп жардам берип келе жатат. Аталган бейтапкананын өзгөчөлүгү мына ушунда. Бул балдар кээ бирлери медициналык көзөмөлдөн өтүү үчүн келет, же болбосо курч оору менен ооруп калса алар кайрылышат, же болбосо кээ бир кеңеш жөнүндө, баягы эмчек эмизүү боюнча балдардын аң сезиминин физикалык жактан өнүгүшү жөнүндө да кеңештерин сураганы келишет. Бизде шаар гана болбостон, биздин региондордон да көп келе башташты. Бүт 7 областтан келишет. Биз аларга эч кандай баягы биздин баягы Бишкекте туруктуу жашайбы, жашабайбы ал жака ал жагын карабайбыз да, биз жөнөкөй гана баягы 14 цифралуу пиндер бар го, ошолорун талап кылабыз. Себеби биз компьютерге да киргизишибиз керек, бул контролдук болот. Азыр электрондук карта болуп атпайбы, ошондуктан биз ал жерге баардык көйгөйлөрүн жазышыбыз керек да, башка адистерге да жөнөткөндө адистер эмне болуп келгенин да караш керек. Атайын балдардын адистештирилген консультациялык бейтапканасынын ачылышына учурда калктуу үй бүлөлүк медициналык борборлор тейлегендиктен мында балдар үчүн адистештирилген дарыгерлердин жоктугу себеп болгон. Биздин поликлиниканын бир өзгөчөлүгү азыр негизи үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору көп эмеспи. Анан детская поликлиника мындайча айтканда жоюлуп кеткен. Бул республика боюнча биринчи балдардын бейтапканасы болуп эсептелинет. Биздин врачтар болсо консультациялык жардам көрсөтө алабыз, медициналык. Бизде көбүнчө педиатрлар, хирург, ортопед, өзүнүн аты айтып тургандай эле адистештирилген врачтар иштейт. Учурда бардык эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда бир катар адистештирилген балдар дарыгерлери жетишпейт. Ал эми аталган бейтапкананын бардык бөлүмдөрүндө адистешкен дарыгерлер эмгектенишет. Аймактардан келгендерди баланын жашаган жерине карабастан туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен эле кабыл алышат. Региондордон да келип көрүнүшөт. Бул жагы Гүлдөн, бул жагы Таластан, Оштон, Жалал Абад дегендей келишет. Алар багыттап жөнөтөбү же алар өздөрү билишет? Негизи направление менен багыттап жөнөткөн жакшы да. Бизде азыр частный клиникалар көбөйүп кетпедиби? Биздики эң ыңгайлуу жерде жайгашып калды азыр. Тыныстанова көчөсү 1, алдыбызда КГМнын клиникасы бар. Бул балдар бейтапканасы бул Кыргызстан боюнча единственный бейтапкана. Бул жерге Кыргызстандын баардык региондорунан, областтарынан бекер келип көрүнсөңүздөр болот. Эң керектүү пайдалуу специалисттер бар. Логопед, ортопед, лор, окулист, дерматолог, аллерголог, невропатологдор бар, уролог, эндокринолог деген специалисттер бар. Адистештирилген бейтапканада балдардын саламаттыгына кам көрүп жалпысынан 100дөн ашуун адис эмгектенет. Алардын 49-у ар кыл багыттагы адистешкен балдар дарыгерлери болсо, калгандары аларга жардам берген медайымдар жана башка тейлөөчү адистер. Орду. Модель орду. Так, ОЗДГ сосудубуз тартабыз. Макулбу? Кара. Так, а так дарыларды берип атасызбы? Дарыларын берип атам. Сен спокойно болду. Биз ооруларды гана жөн гана дарылабастан биз аларга кеңеш да беребиз. Алардын салмагын, боюн өлчөйбүз, аң сезимин, кандай сүйлөп атат, кандай баягы психикалык жактан кандай өнүгүү болуп атат. Эгерде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, биз аларды адистерге жөнөтөбүз. Себеби биздин бейтапканабызда педиатр гана эмес, бизде бүт бардык адистер эмгектенишет. Балдарды бул көзөмөлдөн өткөрүп туруу эң зарыл да. Себеби кандайдыр бир жактан ооруну өтүштүрүп жибери, же болбосо көрбөй калуу, же болбосо азыркы учурдагы физикалык жактан өнүгүүсүн, же психикалык жактан өнүгүүсүн да бир кечеңдетип алышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ата энелерге дайыма айтмакмын да, сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуп тургула деп.
Адистердин айтымында азыр көпчүлүк ата-энелер адистешкен ортопед, невролог, психолог, логопед, көз жана кулак мурун дарыгерлерине кайрылышат. Бул бейтапканада негизинен адистешкен дарыгерлер эмгектенгендиктен алардан керектүү медициналык кеңеш ала алышат. Айрым учурларда бейтапты ооруканага жаткырууга туура келсе, мындагы дарыгерлер алардан кабардар болуп турушат. Өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна түшпөй калышып, бизге келип калышы мүмкүн. Ошондо биз айтабыз, сөзсүз түрдө өзүңөрдүн дарыгериңердин көзөмөлүндө болуп тургула. Себеби биз шаарда жалгыз болгондуктан биз келген балдардын баарын үйүнө барып көзөмөлдөп ала албайбыз да. Ошондуктан аларга ушундай кеңештерди беребиз. Мисалы, оор абалда келип калып атышпайбы? Биз биринчи жардамды көрсөтүп, андан кийин ооруканаларга жиберебиз. Эгерде соматикалык оорулары болсо, биз аны номер жана шаардык тез жардам ооруканасына жөнөтөбүз. Ал эми инфекциялык оорулар болуп калса, биз аны инфекциялык ооруканага жөнөтөбүз. Ошондо да, мисалы, биз телефондорун жазабыз, баарын жазабыз, өзүбүздүн журналдарыбыз болуп атпайбы, мындайчы. Ошолордон ана телефондорун жазып коюп, кандай болду, больницага жаттымбы, эмне болду деп кабар алабыз. Себеби бул деген баягы китепте окуп коюп койгондой эмес, бул оору бейтап келип атпайбы. Ошондуктан андан да бала келип атат, баланы да көзөмөлгө алабыз. Аталган бейтапкананын дагы бир зарылчылыгы азыркы үй бүлөлүк дарыгерлер бейтаптарды да, тек эмдөөгө келгендерди да кабыл алгандыктан, дени сак балага ооруну жуктуруп алуу коопсуздугу да эске алынган. Мында балдардын саламаттыгын текшерүүгө зарыл болгон бардык заманбап медициналык жабдуулар менен толукталган. УЗИ аппаратыбыз бар. УЗИ аппаратыбыз ушул азыркы жаңы талапка ылайыктуу. Ага дагы суроо көп болуп атат. Ушу борбордун больницаларынан, бейтапканаларынан ушу багытталган кагаз менен келишет. Болбосо анысы жок келип калса, региондон келгендер биздин дарыгерлерге кайрылып, биздикилер анан показания болсо УЗИ обследованияга жөнөтөт. Чоңдор менен балдардын айырмасы бар? Чоң менен балдардын айырмасы бар. Чоң менен. Бизде окутканда эле детские особенности, анатомические, физиологические особенности дейт. Балдардын такы организм совсем өзгөчөлөнүп турат. Алар тынбай күндөн күнгө өсүшөт. Борборлордо чоңдор менен баягы кичинекей балдар ал жерге оорулуулар да барат, медосмотр өткөндөр да барат. Например, здоровье дети, прививкага, просто профилактика, на взвешивание барышат. Анан ошого караганда анан кичине коопсуз да болуп калат да. А бул жерге бардык эле ата-энелер азыр жаштар мындай коопсуз жайды издешип калбадыбы. Анан кийин конкретный адисти издешип калбадыбы азырчы. Ошондой талапка жооп берели деп ушу аракеттен иштеп атабыз. Молодец. Молодец. Булчу. Банан кана, банан? Аман, банан. Банан. Канадагы банан? Аман? Мына банан. Кана банан? Аман. Ой, молодец. Мына ушундай аракеттерге карабастан айрым көйгөйлөрү да жок эмес. Мында балдардын адистешкен айрым дарыгерлери жетишпейт. Бизде ушу психиатр детский, психотерапевт жетишпейт, врач-сурдолог жетишпейт, анан кийин гастроэнтеролог. Калган адистерди мына жаңы эле укомплектовать этип калдым. Жакын арада эле подростковый врач алдык. А подростковый врач деген 10 жаштан 18 жашка чейин кабыл алат да. Подростковый периоддо, например, жаңы төрөлгөн бала, андан кийин 1 жаштан 5 жашка чейин ушул возрасттарда алардын өсүү жөндөмү башкача, психомоторное развитие деп коет. А 10 жаштан 18 жашка чейин это өспүрүм курак, мында дагы өзгөчөлүктөр бар да. Негизи ушул өспүрүм дарыгери болгон жакшы. Бизде 2 специалист да. Эртең менен иш күнүбүз саат 8-ден кечки 18-ге чейин. Ушу 1-күндөн 6-күнгө чейин. Балдардын аттестештирилген консультациялык бейтапканасынын негизги максаты жаңы төрөлгөн ымыркайдан өспүрүм куракка чейинки балдардын саламаттыгына кам көрүү жана дени сак моодун өсүшүнө өбөлгө түзүү. Мындагы ак калачандардын урааны баланын саламаттыгы,
улуттун саламаттыгы.